Оорулардын бардыгы эле жаман эмоцияны тартуулайт. Алардын ичинен тиш оорулары биринчи орунда турат. Чоң адамдар ооруну чыдап көтөрө алышканы менен жаш наристелер өтө кыйналышат. Бала 1 жашка жакындап калганда алгачкы тиштери чыга баштайт. Бул учурда зат алмашуусу өзгөрүп, ыйлак болуп калат. Кээде бир канча жашка чейин чыкпай калган учурлар болот. Тиши абдан кычышкандыктан колуна алган нерсенин баарын оозуна сала баштайт. Мындай аракеттерин байкап турушуңуз керек. Кокус микробтор кирип кетиши мүмкүн. Анын ордуна атайы балдар тиштеш үчүн чыгарылган жумшак буюмду бериңиз. Наристе үчүн ыңгайлуу болуп, ыйлаганы азаят. Жаңы тиштер чыгып келатканда эле бул педиатрга, стоматологдорго көрсөтүш керек обязательно. Анан жана эме деген бар, Камистат гель деген бар, бейби детский атайын. Ошондон сүйкөп эметип койсо, ооругандагы как обезболивающий да кетет и как воспаление снимать этет. Көпчүлүгү балдарынын тиштерин кариес алып кетпеш үчүн жана сынып калбаш үчүн момпосу, шоколад сыяктуу таттуулардан тыйып келишет. Бирок мындайга дуушар болгондун башка да себептери бар. Бул деген көбүнчө витамин жетишпегенден, кальций жетишпегенден жана генетический да болот. Ата-энеден дагы ушундай тиштери ушундай болсо, балдарына да өтөт. Бул генетический да көбүнчө болушу мүмкүн. Анан көбүнчө ошо таттуу жебе деп эметпей эле стоматолог көрүнүп туруш керек. Кариес болуп сыздатып ооруганда сөзсүз дарыгерге барышыңыздар керек. Өз алдынча жууп салганга болбойт. Аны текшертип, тиешелүү чараларды колдонуш керек. Эрте сууруп салганга болбойт сөт тишти. Аны деген лечение кылып эметиш керек болот. Дарылап, пломба коюп, как постоянный тиштерди эле ушуну дарылап сактап калыш керек. Анткени эрте жууп салса, постоянный тиштер алар кеч чыгып калышы мүмкүн, или ал кыйшак чыгып калышы мүмкүн, или даже чыкпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн эрте жуулганга болбойт. Ар бир тиштин өзүнүн убактысы болот. Балаңыздын организмин дайыма байкап туруңуз. Ар бир 6 ай сайын дарыгердин көзөмөлүнөн өткөрүңүз. Балдардын ден соолугу эртеңки келечек.